Жумагүл баркта бас абадан чырк этме кой. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Жолдошум экөөбүз эртең менен жумушка кетип бара жатып сүйлөшө бердик. Койду бүгүн сойсокпу? Эртең эле соелчу. Айылга каттаганда союп алалы деп бир кой алып келгенбиз. Анан эле тиги бу деп жатып биздин бак куроонун ичинде анын өмүрү узара берди. Алып келгенибиз 1 ай болуп баратат. Союлчу күн буйрбайт десең. Алгач келгенде элтең деп жаткан жаныбар азыр бизге үйүр алгандай болуп калды. Айылдагыдай мал короо жок. Шаарда алма бак арасында эле жалгыз жүрсө элтең дейт да анан. Кийинчерээк балдар да аны менен ойночу болду. Ошентип койду сойчу күндү сүйлөшүп баратып, эртең менен үйдөн чыгып дарбазанын эшигин жаап жатып, көзүмө чалдыга түшкөн анын элесин эстей калдым. Бизди элейип карап калды эле. Эшикти жабаарыбыз менен аны союу жөнүндө сүйлөшкөнүбүздү ал кайдан билсин? Кудум биз дагы өлүмдүн качан келерин билбей жашагандай, ал дагы көңүлү ток бизди карап коет. Ушуну ойлогондо өзүмдү чалгысын көтөргөн ажалдын символуна окшоштуруп, өзүмө жиним келип, аны аяп да жибердим. Кичинемде да кой союлуп жатканда муздаганын көрбөгөнгө аракет кылчумун. Атам кыраакы киши эле, байкап калыптыр. Балам, бул жандыктарды бизге насип кылып жараткан. Антип бооруңду оорутпай жүр, деп койгон. Азыр ошол сөздү эстеп көңүлүм тынчый түштү. Ошентсе да бир бүдүр турат, жүрөкөйүп. Бала кезде кардын үстүнө конуп турган кар бүртүкчөлөрүн карап суктанаар элем. Алар мага жер жайнап жаткан бриллианттардай көрүнчү. Формасы болсо физика сабагынан өткөн кристалдык торчолорду элестетчү эле.